Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 21 майга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл башталары айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл күзүндө баштала турганын 20 майда өкмөттүн жыйынында билдирди. Жапаров муну Кыргызстандын тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири деп атап, аны колдоого чакырды. Темир жолду курууга байланыштуу долбоорду ишке ашыруудагы жагдайларга токтолгон жок. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси 2000-жылдардын башында эле көрсөтүлсө да ишке аша элек. Садыр Жапаровдун Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен соңку жолугушуусунда темир жолдун курулушу жөнүндө сөз болгон. Буга чейин Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашыруу үчүн 3 өлкөнүн тиешелүү кызматтары тыгыз байланышта экенин билдирген. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун 4 багыты боюнча варианттар бар. Кыргызстан темир жолду Ат башы районундагы Торгар ташуусу аркылуу өткөрүп, Фергана тоо курткасы бөлүп турган Кыргызстанды эки жагын байланыштыргысы келет. Ал эми Кытай менен Өзбекстан темир жолдун кыска багыты Эркечтам ашуусу аркылуу өтүшүн каалайт. Айтылуу диктор Бактыбек Мамытовдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Кыргыз эл артисти, жогорку категориядагы диктор Бактыбек Мамытовдун сөөгү бүгүн Аларча көрүстөндө жерге берилди. Бүгүн Кыргыз телерадио берүү корпорациясында диктор менен коштошуу зыйнат өттү. Аны акыркы сапарга узатуу туугандарынан сырткары мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, Жогорку Кеңештин депутаттары, КТРКнын жетекчиси Кайрат Иманалиев жана кесиптештери катышты. Алар Мамытовдун баскан жолундагы барандуу эмгектери, телевидениеге кошкон зор салымын эскерип, түбөлүккө кош айтышты. Кыргызстан эл артисти Бактыбек Мамытов 20 майда 72 жаш курагында дүйнө салган. Жакын саналаштардын айтымында көптөн бери жүрөгү ооруп жүргөн. Бактыбек Мамытов 1950-жылы 3 мартта Чүй облусунун Ысык Ата районуна караштуу Алмалуу айылында туулган. Теле жана радионун босогосун 21 жашында аттап, ошондон баштап чыгармачылык менен алектенип келген. КТРКдагы Арноо концерттик уттуктоо программасынын алып баруучусу катары элдин эсинде калды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси, жогорку категориядагы диктор. Балбак Төлөбаев педофилдерди асып эң жогорку жазаны беришибиз керек. Жогорку Кеңеште мунапыс берүү жөнүндө мыйзамда өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдардын долбоору каралган. Отурумда депутат Балбак Төлөбаев сөз алып, педофилдерге колдонуучу жеңилдиктерди жокко чыгаруу керек деген пикирин айтты. Балдарга карата болгон кылмыштарга жеңилдетүү болбошу керек. Тосмарыз, ооруканага жатып алуу жеңилдетүү болбошу керек. Коомдон жоготушубуз керек. Керек болсо педофилдерди асып эң жогорку жазаны беришибиз керек. Өтүнөм ата катары деген Балбак Төлөбаев. Прокуратура органдарынан келген биякта кызматкерлерге кайрылам. Балдар үчүн келген, балдар үчүн кылынган кылмышта тосмарыздагы больницага жатып алуу, бир күн 2 күн жеңилдетүү болбош керек да. Керек болсо бул педофилдерди асыш керек. Коомдон муну жулуш керек да, жоготуш керек буларды. Бул эң жогорку жазаны да бериш керек да. Ошон үчүн сиздердин жана айткан дагы бир жолу карап койсоңуздар, не соразмерный деп атасыңар. Мен сиздерден өтүнөм, бир жолун табыш керек да, мына бураки эң жогорку жазаны беришибиз керек. Сизден өтүнөм мен, ата катары өтүнөм. Сиз да энесиз. Анан мына бураки өзүңүздөр ойлосоңуздар, эми ар бирибизде бала бар. Ушул балдарыбызды бирөө Кудай сактасын ушундай жаман акыбалга. Бала деген азыр акыл эси жете элек өзүнө өзү жооп бере албайт да. Биз коомдогу кылмышкерлерди, коомдогу жана ушуга барган оорукчандарды коомдон өзүнчө бутап, ушуларды мындай жата турган жерге мамлекет аянбай эле, маадемектен $1,000,000 болсо $1,000,000 берип, ошолорду коомдон узакташтырышы керек да, алыстатышыбыз керек. Мунун үчүн акчаны аябашыбыз керек. Бул коомдогу оору. Ошон үчүн сиздерден өтүнүч, прокуратура кызматкерлери ушул жагынан бизге жардам бериңиздер. Бул эң жогорку жазаны берели. Ошондо гана биз алдыда жылабыз деген ойдомун. Саламатсыздарбы, мен болсом Ак Суу районуна караштуу Теплоключенко айылында жашайм, ошол жакта туулуп өскөм. Жети баланын энесимин. Ушу 2011-жылдан бери
ушу неврологический жагынан ооруп калдым да. Ооруп калып анан больницаларга ушул мезгилге чейин, ушул жылдарга чейин больницага жатып жүрдүм. Бирок эч кандай результат болгон жок больницадан. Бир күнүмдүк эле басып коюшат, кайра эле ооруйм, кыйналып жүрдүм аябай. Анан ушу 2021 жылы ушу Энборг компаниясына Каракол шаарында мен келиним бар, биякта тааныштарым бар. Ошо аябай башым ооруп чыдабай келип калдым бияка. Келсем эле кыздар ошо мага кофесин эметип беришти. Жасап ичиңиз ушундан жакшы, ушуну ичип көрүңүз деп. Ошону бир ичкенде эле ошол жерден эле баягы көзүм жакшы көрбөй, башым ооруганда көзүм да жакшы көрбөй. Көзүм шак эле бир 10-15 мүнөттүн ичинде ачылды да. Мен аябай ошол жерден ушундай сүйүндүм. Жөн эле даже ыйлайгенге да жеттим да ошол жерден. Анан кофени ичтим дагы, анан эметип алып башым жакшы болгондой басып кеттим. Ошо башым ооруган кезде да баса албай ушинтип калчумун да. Андайынан дагы жүрдүм, дагы башым ооруду. Ошо кайра ошол кофени ичиш үчүн эле ошол Энборг компаниясына келдим да. Келип эле ошол жерден дагы башым ооруп келди. Билишти, көзүмөн эле билишет. Ичтим, ичсем кайра жакшы болдум. Анан мен ошол жерден айттым, мага бергиле. Мен ушул Энборг компаниясынын ушул дарыларын ичем. Мен эми толук ишендим ушул эмеге. Деп анан ошол жерден эле эметип эле кыздардан кофесин алдым, тиминин алдым, азонун алдым, 3 продукциясын алдым. Нижела микс дегенин да алдым. Аны алып бир аз ичкенден кийин кыздар айтты, ошо ичпей кой туруңуз, только ошо кофе, тимин, ошо азон үчөн ичип тургула деди. Кудайыма шүгүр, 2 ай болду ичкен, башым ооруйт, кускум келет деген мындай менде уже жок болуп калды. Көп нервный иштетип кетчүмүн, андайым да жоголду. Спокойный состоянием аябай жакшы болду да. Мен ыраазымын. Ушу Кыргызстандын элин ушул Энборг компаниясынын дарысын алып ичкенге чакырам. Мен толугу менен ишендим. Азыр менин бир туугандарым бар, ичип атышат, жакшы. Балдарым да ичип атат. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ушул продукцияны чыгарып бизге ошо эметип аткан кыздарга чоң рахмат. Россиялык ЖМК Ташиевди айыптап кол салууда. Бул эскертүү берүүбү? Комсомольская правда аттуу жалпыга маалымдоо каражаты Кыргызстан тууралуу материал жарыялаган. Ал түздөн-түз УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевге тиешелүү. Материалда Кыргызстандын саясий төөлдөрүнүн арасында Россия менен мамилени өзгөртүп, кызматташуудан баш тартууну каалаган топ пайда болду деп жазылган. Алар батыш өлкөлөрү менен биринчи кезекте АКШ менен шериктеш болгусу келет. АКШнын базасы Бишкектеги эл аралык аэропортто турган кезде ностальгия менен эскеришет. Алар ошол көрүнүштү кайра кайтаргысы келет деген божомолдоолор келтирилет. Басылма Камчыбек Ташиевди республиканын батыш тарап көйнөгүүсүн каалаган лидерлердин бири деп айыптады. Кыргызстандык маалымат каражаттарындагы антироссиялык материалдардын байма-бай жарыяланышында Ташиевге тиешеси бар дейт Комсомольская правда ЖМКсы. Аны менен катар мамлекеттик деңгээлде саясий чечимдерди кабыл алууда дагы Россияга каршы кадамдар жасалууда. Маселен, айрым маалымат булактары билдиргендей, Москванын Украинадагы гуманитардык кабыл алуу тууралуу БУнун коопсуздук кеңешинин резолюциясын даярдоого катышуу сунушунда Ташиев тоготпой койгон деп материалда айтылат. Бул макаланы кыргыз коомчулугу ар кандай кабыл алды? Россиялык басылманын ой толгоосу чындыкпы же Кыргызстан жетекчилигине эскертүү берүү болуп саналабы? Kaktus Media бул боюнча эксперттердин пикирин чогулткан. Эксперттердин пикирин сиздерге сунуштайбыз. Медет Төлөгөнов, саясий серепчи. Кремль буга чейин деле Кыргызстанда ар багыттан өнүгүү жолун тандап алган үчүн кекетип келген. Анткени алардын ою боюнча партиянын чегинен чыгуу жол берилбейт. Комсомольская правданын максаты биз өнөктөштөрүбүздү бир паста эсине келтиребиз деген россиялыктарга көрсөтүү. Бул Москвадагы расмий чөйрөнүн биз тарапка берилип жаткан эскертүүсү экени түшүнүктүү. Телевидениедеги ток-шоусунда биз 9 майды кантип майрамдашыбыз керек экенин талкууга алышкан. Комсомольская правда биринчи эмес, бирок жогорку рангда турган адамды айыптоо мындай көрүнүш биринчи жолу болуп жатат. Бул нерсени мындай түшүнсө болот. Кайда бөлүнмөгөлүңөр, 9 майды да туура эмес белгиледиңер. АКШ менен кызматташкыңар барбы? А балким бизди уруштургусу келип жатышат. Чынында бул Россия Федерациясынын башка өнөктөштөрүнө да сигнал. Оор заманда бирге болуу зарыл. Кыргызстан көп багыттуу саясат жүргүзүүгө аракет кылып келет. Өзбекстан менен Казакстан үчүн да бул курч турган маселелердин бири. Алар акыркы жылдары түндүк тараптагы коңшусун кооптонуу менен карашчу болду. Бир чети бул расмий эмес билдирүү, алар менен каймайтышуу акылсыздык, бирок өлкө башчылары үчүн мындай материалдын жарыяланышы таарынчудай эле.
Себеби Россиядан кол үзүү эч кимге пайда алып келбейт деген сөзү тымызын айтылган коркутууга окшоп жатат деген саясий эксперт. Ал эми Кубат Султанбеков саясий серепчи, эгер макала чет элдик ЖМКга жарыяланса, бул маалыматтын чындыкка дал келгендиги жана бизге карата айтылганы анык эмес. Камчыбек Ташиев бийликте орчунду орунду элейт. Ал президент экөө дос экенин көп ирет баса белгилеген. Аракетти эки башка болуп жатат дегенди өзү орунсуз. Материалдагы маалымат президент жасап жаткан иш аракеттерге каршы келип жатпайбы? Жакынкы күндөрү эле ЖКУнун саммити өтүп, президент Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путин менен жолуккан. Бул маалыматтын бардыгы жогорудагы материалга карама-каршы келүүдө. Ал эми Ташиев өлкө башчынын курсунан чыгып кетти деген да чындыкка дал келишпейт. Кыргызстандын жетекчилиги бул публикацияга реакция жасашы керек. Анткени Комсомольская правда ЖМКсы бир күндүк сайт эмес деп билдирген Кубат Султанбеков. Ал эми Алмаз Тажибай саясий серепчи, негизи россиялык расмий структуралар расмий эмес жактардын билдирүүлөрүнө реакция кылышпайт. Кыргызстандагы буга маани бербей койгон оң. Анын үстүнө мындай сөздү расмий түрдө кагаржылаган Кеасян же Симанян сыяктуу журналисттер айткан жок. Бизди эмне деп айыптаса дагы өзүбүз чечебиз. Антпесе өлкөнүн ички жашоосуна кийлигишүү болуп калат. Ал бир өлкөнүн өзүнүн ой жүгүртүүсү бар лидерлери болот. Анын үстүнө Комсомольская правда жеңил желпи басылма. Материалда эч кандай далил же факты жок. Бул макала Ташиевке каршы жазылган ички заказ деле болушу мүмкүн. Аны эскертүү катары кабыл албай эле коюш керек. Бул ички россиялык аудиторияга багытталган материал дейт саясий серепчи.